кеңселерде, үйлөрдө, көчөдө Wi-Fi активдүү колдонулуп, коомчулуктун чоң керектөөсүнө айланды. Ал электромагниттик нурдун жардамы менен иштейт. Андыктан адам үчүн зыяны барбы же жокпу деген суроо туулат. Wi-Fi эмнеси менен кооптуу? Wi-Fi роутер 2,4 Гц диапазон ылдамдыкта иштейт. Ал эми жөнөкөй роутерлердин күчү 100 микрокиловатт түзөт. Мындай ылдамдык адамдын организминдеги клеткаларга терс таасир этет. Натыйжада адамдын дене табы көтөрүлүп, организмде суу, май, глюкоза азаят. Маалыматтарды берүүнүн ылдамдыгы канчалык чоң болсо, клеткалар ошончолук алсыз боло баштайт. Бул көбүнчө видео, сүрөт жана башка маалыматтарды жүктөгөндө байкалат. Көп батирлүү үйлөрдүн жашоочулары үчүн кооптуу, анткени алар дайым Wi-Fi'дин курчоосунда болушат. Бир сутка бою Wi-Fi менен жашаган адам ар бир секунд сайын роутердин нурун кабыл алып турат. Ошондой эле көп кабаттуу батирлүү үйлөрдүн дубалдары менен металл конструкциялары роутердин таасирин азайтканы менен нурун толук кармап тура албайт. Бул көп кабаттуу кеңселерде, соода борборлоруна жана кафе, ресторандарга да тиешелүү. Wi-Fi роутерди түнү менен өчүрбөй калтыруу баш ооруну, нерв системасынын бузулушун, чарчоону, алсыздыкты пайда кылат. Анткени түнү менен бөлмөнү роутердин зыяндуу нуру каптап калат. Бул өзгөчө иммунитети алсыз адамдар үчүн кооптуу. Акырындык менен адамдын кан басымы эч себепсиз көтөрүлүп, жүрөгүнүн согушу тездейт. Эс тутумга терс таасирин тийгизет. Бул да дароо билинбейт. Wi-Fi акырындык менен адамдын эс тутумун начарлатат. Ар кандай шишиктердин пайда болушуна, өнүгүшүнө, гендин өзгөрүшүнө алып келет. Ошондой эле убагынан эрте картаюуга себеп болот. Уюлдук телефон сыяктуу Wi-Fi'дан чыккан нур мээге зыян келтирет. Америкалык окумуштуулар Wi-Fi себеп болгон оорулардын катарына рак, жүрөк кемтиги жана кем акылдык кирерин далилдешкен. Ошондуктан Америка, Улуу Британия жана Германиянын бала бакча мектептеринде Wi-Fi колдонуудан баш тартышат. Wi-Fi кошулган смартфонду түнкүсүн жанына алып жатканда адамдын көңүл буруусу начарлап, тамырлары карышып калат. Бул өзгөчө мектеп окуучуларына тиешелүү. Wi-Fi'дин зыяны чоңдорго караганда кичинекей балдарга көбүрөөк зыяндуу. Анткени алардын организми жаш жана баш сөөгү жука болот. Ошондуктан зыяндуу нурларды батка кабыл алат. Эркектер үчүн кооптуу. Бул үчүн атайын байкоо жүргүзүлгөн. Ага ылайык Wi-Fi орнотулган компьютерде 4 саат отурган эркектин сперматозоидтеринин 25% ошол убакыт аралыгында эле өлүп калары аныкталган. Эмне кылуу керек? Мүмкүн болушунча зымсыз интернеттин ордуна зымдуу интернет колдонгонуңуз жакшы. Роутердин күчтүүлүгүн 10-50% чейин коюу менен зыяндуулугун азайтса болот. Көпчүлүк дүкөндөн сатып алып келип эле орнотуп коюшат. Бул учурда роутердин кубаттуулугу эң жогорку көрсөткүчтө болот. Роутерди жумуш ордундан 40 см алыстыкта жайгаштыруу керек. Роутер орнотулган бөлмөдө уктабоо зарыл. Интернетти колдонбогон учурда роутерди өчүрүп койгон туура. Эгер ноутбук колдонсоңуз, аны тизеңизге койбоңуз. Видеону интернеттин ылдамдыгы жогору болгон учурда гана көрүңүз. Видео улам токтой берсе, Wi-Fi'дан чыккан нурдун таасири да күчөй берет. Коомдук жайларда бир нече түзүлүш үчүн бир эле Wi-Fi'дын түйүнүн колдонгон туура.